мен түшүнгөн адам менен жашагым келет. Айтсам бакырбай, чыркырабай, сөкпөй, жөн гана мейли деп угуп эле койсо. Жооптун дагы кереги жок эле. Жөн эле сүйүлүп эле жашагым келет. Алгандан кийин ал адам сени менен гана үйдө жашайт. Башка бардын кызыгы жок. Айнур эже, мына ушундай сөздү жазган мен кругозор өспөй калган болобу же ашыкча акылдуу эмесминби? Жооп берип коюңузчу. Айымдар, биздин мээбизде туура эмес түшүнүк жатат. Турмушка чыккандан кийин эркек мени сүйүш керек, караш керек, угуш керек деген сөз. Ошо керек дегенин алып салсак, милдеттүү дегенин алып салсак, эки адам болот. Бирөөсү эркек, бирөөсү аял. Сезимдер керек деген нерсени түшүнбөйт, тилекке каршы. Эркектин психологиясын алсак, эркек сүйүш үчүн, байланыш үчүн, угуш үчүн сени, түшүнүш үчүн, ойлош үчүн биринчи каалоосу болуш керек. Эркектик каалоосу болуш керек. Аял катары каалап туруш керек. Экинчиден, жүрөгүн козгош керек. Жүрөгүн багындырыш керек. Анан бир эле турмушка чыкканда гана эмес, өмүр бою. Вот эң чоң жаңылыштык, бир жолу чыктым, болду, милдеттүү деген андай болбойт. Адамдын психикасы туруктуу эмес, өзгөрүлүп турат, кулпунуп турат. Ошон үчүн айымдар, сүйүү илими бул чоң илим. Аны өмүр бою окушубуз керек. А силер турмушка чыгып, келин болдум, аял болдум, эне болдум, үй жыйнаганды билем, тамак жасаганды билем деп, бирок сүйүктүү болгонду билбейсиңер. Менин курстарымда мен ошол нерсени үйрөтөм. Ошол психологияны үйрөтөм. Эркектин психологиясын, аялдын психологиясын, сүйүү психологиясын үйрөнсөңөр болот.